Өзгөчө мүмкүнчүлүктөрү 10 июнда Агартуу министрлиги 2024-2025 окуу жылы кандай болгондугу, ошондой эле 12 жылдык билим берүү, электрондук кезек, мектепке чейинки билим берүүнүн абалы, кесиптик билим берүү тармагы жана башка маселелер боюнча пресс-конференция уюштурду. Министрликтин негизги көңүлү Кыргызстандын билим берүү системасын масштабтуу трансформациялоонун негизги элементи болуп саналган мектептик билим берүүнүн 12 жылдык системасына этап менен өтүүгө бурулуп жатканын министрдин орун басары Надира Жусупбекова билдирди. 2024-2025 окуу жылынын жыйынтыгын чыгарып жатып, бул жыл билим берүү системасын ар тараптуу өзгөртүүгө багытталган улуттук алтын казык программасын ишке ашырууда маанилүү этап болгонун баса белгилеп кетмекчибиз. Программа төмөнкү багыттарды камтыйт: билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, окуу программаларын модернизациялоо, алдыңкы билим берүү технологияларын киргизүү, мектеп инфраструктурасын өнүктүрүү. Мектептердин инфраструктурасын жакшыртууга өзгөчө көңүл бурулду. Мектеп маалымат тутумунда окуучу орундардын инвентаризациясы жүргүзүлдү. Өлкө боюнча 1534 мектепте 489 миңге жакын бош орун бар. Ошол эле учурда 577 мектепте 163 миңден ашуун орун жетишсиз экени аныкталды. 2025 жылы жаңы окуу китептерин басып чыгарууга мамлекет тарабынан 744 миллион сом бөлүндү. Мектепке чейинки билим берүү ийгиликтүү мектептик билимдин пайдубалы болуп эсептелинет. Учурда республика боюнча толук күндүк бала бакчаларда 257 миңден ашуун бала тарбияланууда. Мектепке даярдыкты эске алуу менен мектепке чейинки билим берүү менен камтуу деңгээли 44,3% түзгөн. Ошондой эле бала бакчалардын ишин жеңилдетүүчү жана ата-энелер үчүн жеткиликтүү кылуучу бир катар документтер кабыл алынган. Алар кыска мөөнөттүү бала бакчалар. Бул толук күндүк бакчага баласын бере албай жаткан үй бүлөлөр үчүн. Үй тибиндеги бала бакчалар, булар жеке ишкерлер үчүн, аларга салыктык жеңилдиктер каралган. Ошондой эле мамлекеттик банктар бала бакчаларды куруу жана реконструкциялоо үчүн 10 миллион сомдон 70 миллион сомго чейинки суммада жеңилдетилген насыя бере башташкан. Агартуу министрлиги тарбиячылар жана үй тибиндеги бала бакчаларда тарбиячы болуу үчүн кыска мөөнөттүү окутууларды өткөрүп жатканын мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын башчысы билдирди. Мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөткөн тарбиячыларды ушул программага камтыдык. Бул программанын алкагында такыр баягы билими жок биздин Кыргызстандын жарандары, үйдө отурган көпчүлүк аялдар, жеке ишкерлер 3 күндүк окутуу курсунан, башталгыч курсунан өтүп, негизги биринчи сертификаттарын алышты. Андан кийин биз 72 сааттык окуудан өткөрдүк кызматкерлерди. Ал үчүн атайын республикалык мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу сайтына биз онлайн эле өзү окуудан өтүп, өзү сертификат ала турган мүмкүнчүлүк түзүп бердик. 72 сааттык курсту дагы ушундай эле тартипте үйрөнсө болот. Быйылкы окуу жылына 1 жана 2 класстар электрондук кезекке тургандыктан системада бир катар кыйынчылыктар болгон. Маселен, бир күндө 90 баладан кезекке туруп жаткандыктан система жакшы иштебей калып жаткан, андыктан башка мамлекеттик тиркемелер жардамга келгендиги да конференцияда белгиленди. Мурун деле практикада балдар болсо үйүнүн жанындагы мектепке барчу да. Эми мектепте орун бош болсо экинчи этапта мектеп кабыл алып берет. Башка аймактан келген балдарды делечи. Бирок сунуш кылабыз ошо өзүнүн мектебине барганга, ата-энелер алып баргангачы. Биз деле башында анализ кылганда 80% балдар ошо өзүнүн үйүнүн тегерегиндеги айланасындагы мектепке барсачы кабыл алынат. Бирок тилекке каршы азыр деле мына статистика көрсөтөт, 50% кабыл алынды. Жыл ичинде бир нече укуктук документтер кабыл алынган. Алар 12 жылдык билим берүүгө өтүү концепциясы, жаңы мамлекеттик билим берүү стандарты, жаңыртылган предметтик стандарттар жана окуу программалары. Бул документтардын негизинде 2025-2026 окуу жылынан тартып 6 жаштагы балдар 1 класста окуй башташат. Мектепке даярдоо курсун бүткөн балдар 2 класста окушат. 5 жана 7 класстар жаңы окуу китептери менен жаңы программалар боюнча билим алууга өтүшөт. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө быйылкы окуу жылына карата электрондук кезекке 143 миң бала турган. Асель Сүйөркул кызы, Гүлчөрө Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.